Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, Kırgızstanlık jarandar, mekendeşler. Men sizlerle bugün burada aytып ötkönдөй шайлоо системасы жөнүндө сүйлөшөлү дегенде, ушул темада шайлоо системасын кантип оңдосо болот деген темада сүйлөшөлү. Себеби бул темага эч ким чыгып бул темада талкуу жүргүзгөн эмес. Мисалы, Кыргызстандын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова эч качан бул теманы ойлобойт. Ага керек эмес. Себеби ал шайлоого катышпайт, то есть шайланууга катышпайт. Өзү шайлоочуларды ошо тейлегенде ошолордун кылган иштерин шайлоочуларды неметкенге, алардын кемчилдиктерин тапканга, аларды кантип шайлабай койгонго мүмкүн болгон жолдордун бардыгын издеп табат. Ошон үчүн ал киши эч качан бул нерсе менен аракет кылбайт. Ошондуктан азыр туугандар, шайлоо системасын кантип оңдосо болот, ушул темада сүйлөшөлү. Эгер сурооңуздар болсо бересиздер. Анан мүмкүн болсо бөлүшүңүздөр. Ушунун бардыгы айланып келип Кыргызстандын өнүгүшүнө, мындан аркы алга жылышына чоң таасир этет деп ойлойм. Эгер ушул биздин шайлоо системабыз оңолсо, Кыргызстан ошо 33 жылдан бери ошо мамлекет катары, эгемендүү мамлекет катары 33 жылдан бери эмне үчүн өнүкпөй атат, эмне үчүн алга жылбай атат? Кадр саясаты деле, банк системасы деле, билим берүү тармагы деле, мынау ички иштер, тышкы иштер де мындай бизде өнүгүү болбой атпайбы? Даже футболдон дагы өнүгүү болбой атат да. Ошон үчүн биз ишти эмнеден башташыбыз керек? Ишти биз ушул шайлоо системасын оңдошубуз керек да. Мына ошондо бирдеке болушу мүмкүн, оңолушу мүмкүн Кыргызстанчы. Шайлоо системасын оңдош үчүн шайлоонун көптөгөн түрлөрү бар экен. Биздеги шайлоодо эле шайлоолор башка мынау СНГ боюнча, мурдагы СССРдин республикалары боюнча өтөт экен, бирок бир топ алар таза өтөт экен да. Башында эле таза уюшулат экен. Ошон үчүн алар да таза өтөт экен. Мисалы, Орто Азиядагы шайлоолордун ичинен биздики эң мындай демократияга жакындашкан шайлоо. Ошон үчүн биз мисалы Казакстандан же болсо Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркменистандан үлгү албашыбыз керек. Биз алга жылышыбыз керек да. Башка шайлоосу мыкты өткөн мурдагы СССРдин республикалары бармы? Бизден мыктыраак да немелер шайлоо системасы. Ал кайсы республикалар? Бул Армения, Грузия, Украина, анан Эстония, Латвия, Литва. Ушул мамлекеттер бизге караганда шайлоо системасы жакшыраак да, тазараак өтөт. Ал эми калгандарыныкы бизден начарыраак өтөт. То есть Казакстандыкы, Өзбекстандыкы, айталы Түркменистан, Тажикстан, Азербайжан, Россия бүт бизден артта калган, шайлоо системасы боюнча артта калган республикалар экен да. Анан бул эми өзүбүздүн мурдагы СССРдагы мамлекеттердин шайлоо системасын айтып атам да. Анан дүйнө жүзүндө мыкты шайлоо өнүктүктөрү болот экен. Мисалы, Англиянын тажрыйбасын биз колдонсок аябай жакшы болгон турат да. Себеби Англияда ким мамлекеттик тилди билген болсо, ошол шайлоого катышат экен. Бизде дагы Кыргызстанда мамлекеттик тилди билген адамдар шайлоого, шайланууга укуктуу болуш керек. Мына ушул мыйзамды киргизиш керек. Керек болсо конституцияга киргизгенден уялган болуп атсаңар, анда шайлоо кодексине киргизип коюш керек.
мамлекет тилди билбегендер шайлоого катышканга добуш бергенге укуксуз деп. Мына жанагы биздин Сыймык Жапакеев деген жигит айткандай, индуктун акчасына сатылган адамдар бар, индуктар деп коет экен. Ошондой адамдар болбосун үчүн, бизде индуктар шайлоого келбесин үчүн биз мамлекеттик тил билбегендер шайлоого катышпаш керек. Бул бир. 91-жылдан бер жагында аскер кызматына милдеттүү инсандар аскерге барбаган болсо, алар шайлоого катышпаш керек. Мамлекетти, мекенди коргогон адам кантип өлкөнүн ичиндеги болуп аткан саясий өзгөрүштөргө таасир этиш керек. Ошондой адам, ошол шайлоого катышат ошондой адам уялбай. Себеби ал мекенди коргобосо, чек арада турбаса, хотя бы бир 5-6 жолу күнү түнү өзү жалгыз туруп чек араны коргобосо, чек араны бойлотуп тикен зымдарды тоспосо, окопторду казбаса, анан өзүнүн сунушун айтпаса, дрондорду жасабаса, кыскасы шайлоо системасы, шайлоого катыша турган адам сөзсүз эркек болгондон кийин сөзсүз аскерге барыш керек. Барбаган адам шайлоого катышпаш керек. Мына ушул нерсени биз эрежени киргизишибиз керек да. Биздин шайлоо системабызга, шайлоо кодексине. Мына ошондо өнүгүү болот. Дагы бир нерсе, англичандардыкы булар 2 ай мурда өз арызын жазат экен, мен шайлоого катышам деп. Анан ошол арыздардын негизинде бюллетень жасалат экен. Мисалы 1 миллион же болсо 600 миң адам арыз жазган болсо, мен шайлоого катышам деп. Ошо 600 миң адамга гана бюллетень чыгат экен. 600 миң гана. А бизде ашча бюллетендер чыкканда эмне кылат? Шайлоо бүтүп атканда алдактап жанагы шайлоо комиссиясында иштеген балдар ушундай шумдуктудай үйрөнүп калышканда, буларчы жермогуздар. Булар ошол жерде бюллетендерди патыратып таштай баштайт немеге, урнагачы бөлүп алышып, же болбосо өздөрү кол коюп, петичканы өздөрү коюп таштайт. Анан эле карасаң эле кечке маал немелер көп адам келген болуп калат, анан добушту берген болуп калат да. Мына ошондой нерсе болбосун үчүн ашча бюллетень чыкпаш керек. Эсептелүү бюллетень туруш керек. Нар жактан дагы көтөрүп чыкпаш керек. Bizde emne, men 95 yıldan beri, 94 yıldan beri bilem, bizde aşağı bültenler çıkarttı. Buna uşunun keşfetinden Kırgızstan alga jıl boy atat. Tak. Bul dagı bir momente de. Anan çok, bul degen adam hukukun töveleyt, bul adam hukukun buzup atasыңар dese anda Türkiye'nin kınday baş gerek. Bardık adamlar şayloo gelesin deş gerek. Gelmegenlerge iştirap salış gerek. Bir 2000-3000'den iştirap salıp koysa primерно $50 da. Ошондо анан gelmegenen göröylü ошондо adamdarча. Gelet patratып. Gerek bolsa очередке туруп, кезекке туруп келишет. Ana ошондо ашча бюллетень болбойт. Adamlar дим ошон көп адамдын бардыгын сатып албайт. Олигархтар, акчасы көптөр, көпөстөр, шайлоо системасы дегенде биздикилер ушундай түшүнөт, кимдир бирөөлөр акчага сатып алат, кимдир бирөөлөр акча алып туруп добуш берет. Мына ушул түшүнүк бизде сиңип калды да, кыргыздын аң сезимине сиңип калды. Ошон үчүн туугандар ушул түрктөрдүн тажрыйбасындагы колдонсок болот. Анан bizde ар түрдүү партиялар болуп, ар түрдүү bir орунга bir нече адам койгон үчүн азыр туугандар кечиресиздер, үйгө айылдан конок келип калып,
эшикке сыртка чыгышка туура келди. Азыр кайта улантам түз эфирди. Эми туугандар, мындай да, биздин Кыргызстандын шайлоо системасы оңдоонундагы бир жолдор бар да. Биз азыр айттык, Англиянын тажрыйбасын колдош керек, Түркиянын, анан дагы Индиянын да тажрыйбасы бар. Индияда bir үй бүлөдөн бир эле адам добуш берет экен. Бул биринчиден үй бүлөнү багындай үй бүлөдөгү ынтымакты бузбайт да. Кимдир бирөө барып добуш берет, ошого бардыгы макул болот да. Бизде акыркы жылдарда мындай болуп атпайбы? Үйдө атасы башка бирөөгө, энеси башка, кимдир башка партияга, келини башкага, уулу башкага добуш берип, ушундай төрт тараптуу болуп калат. Бул туура эмес. Bir үй бүлөдөн бир эле адам добуш бериш керек. Мына ушул эрежени да колдонсок, бизге эконом да болот да. Кагаз чыгарганда, ар бир чыгарган кагаз, бюллетень, бул акча да. Туурабы туугандар? Ошон үчүн биз мамлекетте экономдогонду, мамлекетти мындай мамлекеттики боло берет. Аны неме канча расход кылса боло берет. Муну аяштын кереги, аяган туура эмес деп ойлогон адамдар көп да. Аябаш керек мамлекеттин байлыгын деп. Ошон үчүн ушундай акыбалга келдик да. Кыргызстанда үнөмдөө деген түшүнүк жок да. Ашчы бюллетень неге чыгат? Өзү 3,5 миллион шайлоочу болсо, 3,5 миллион даана неме чыгат экен? 3,5 миллион бюллетень. Чакыруу билеттер чыгат, реклама чыгат, тиги бу кагаз аябай кетет да ушу шайлоо өнөктүгүндө. Ошонун бардыгы акча да. Ошон үчүн урматтуу бекендештер, ашыкча бюллетень чыгарбастан, өзү барыбыз билебиз, 32% гана эл барат экен шайлоого. Демек, ошончо эле бюллетень чыгарыш керек өзү. Мен айтып атпайм, биринчи баягындай арыз жазганда англичандар окшоп арыз жаза турган болсо, кыргыз тилинде мен шайлоого катышам деп түшүнүк каты менен кошо, мен шайлоодо күнөө иш жакка кетпейм. Кете турган болсом, менин үстүмөн штраф салып, кылмыш ишин козгосоңор да боло берет дегендей түшүнүк каттарды бергенден кийин анан шайлоону уюштуруш керек. Жөн эле урду сокту, ура шайлоону кетиребиз, улантабыз деп. Эми мисалы Борбордук шайлоо комиссиясына баары бир да. Алар эмне кылат? Акчаны, бөлүнгөн акчаны жейт, каалагандай чачып ойношот. Ошол чачкандын бири ушу бюллетенди ашча чыгаруу экен. Ашча рекламалар. Анан акыркы жылдары жанагы жергиликтүү шайлоо комиссиясында ошол Борбордук шайлоо комиссиясынан бир өкүл келет экен да. Бизде мисалы Ошто Дыйканбай деген жигит болду. Ал шайлоо багы шайлоого катышып аткан талапкерлерди мындай элге тааныштырган жок да. Илгери тааныштырчу эле го. 95-жылдары, 2000-жылдары элге баардыгын ээрчитип алып, 10 чакты адам болсо 10 чактын ээрчитип алып, ошо клубтарга барып, мерчемдүү жерлерге барып, мектептерге барып, башка жерлерге барып, уюштуруп неме элдер менен тааныштырат эле да. Эми азыр жакшы бир мыйзам чыккан. Мектептерде, бала бакчаларда шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу жолугушууларды уюштурганга тыюу салынган. Аны туура түшүнсө болот. Эми балдардын билим берүү мекемелеринде чындап эле шайлоонун немесин аралаштырбаш керек. Ал эми мечиттерге эмнеге тыюу салып атасыңар? Ошо урматтуу депутаттар, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, силерде мындай ой жүгүртүү деген болобу? Талапкерлер өздөрүнүн
платформасын кантип билдирет элге? Егер аны баракчаны ошо мечитте таркатканга тыюу салынып атса, эмнеде бизде бир Бакыт деген Ош шаарында номер 7 шайлоо округунан бир жигит жетекчи болуп калган экен. Бакыт деген жигит азыр деле иштеп атат мэрияда. Ушул жигит ошол мечитке барганыбызга чейин киришти да. Мечиттен чыгып алып, мечиттин ичинде эмес, сыртында бир 5-10 метр жылгандан кийин элдерге баракчаларды таркатып атсак, өзүбүздүн платформаларды билдирип атсак. Айда биз митингге чыгайлы деген жокпуз. Мамлекетти кулатайлы, мамлекетти төңкөрүш жасайлы деген жокпуз да. Наоборот, мамлекетти кантип оңдосо болот, кантип алга жылсак болот, экономиканы кантип көтөрсө болот тургандыгы жөнүндө баракчаларды таркатып атсак, неси жаман ошон? Эмне үчүн мечиттен ары бир 200 метрби ошончодон кийин таркатышканга мүмкүн экен? Эмне деген акмакчылык, эмне деген баягындай мытарчылык да. Бул эми билбейм, муну кандай адам ойлоп тапкан. Эми жеткен акмак адам ойлоп тапкан да ушунучу. Мечитке нормалдуу аң сезимдүү адамдар барат да, ошон үчүн ошол жерде таркатасың. Анан кай жерде таркатасың? Таң калыштуу. Мейли базарда таркатса да болот. Үй таркатса да болот. Бирок мечит ал коомдук жайда. Кай жерде эмне үчүн таркатса болбойт? Мечиттин ичинде агитация кылганга болбойт, туура эле. Ал туура эмес. А мечиттин сыртында баракча таркатса боло берет да. Мунун эмнеси туура эмес? Борбордук шайлоо комиссиясында отурган билермандар, ишмерлер, жогорку кеңештин депутаттары, силер эмнеге ошондой мыйзам чыгардыңар? Бунун себебин да билем, эмне үчүн чыгарганыңардын себебин. Себеби силер өзүңөр кайта келиш үчүн акчасы бар адам гана келе ала турган мыйзамдар чыгаргансыңар. Баягы бир мандаттуу округтарга 100 000 төгүш керек экен. Ал эми партиялык тизме менен келгендер 1 миллион, то есть 54 адамга бөлө келгенде ал 18.500 сомдон тедеген. 18.500 сом менен 100 000дин айырмасы бар да. Эмне үчүн силер конституцияны бузуп атасыңар? Ушу менен конституцияны буздуңар да силерче. Конституциянын 2-4 статьяларын буздуңар. Бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берилет деген жерин жок кылдыңар да. Партиялык тизме менен келгендерге артыкчылык берип атасыңар дагы, бир мандаттуу округтардан келгендерге бербей атасыңар мүмкүнчүлүк. Аларга көбүрөөк барьер коюп атасыңар. Ушул туура эмес да, Кандай оюң менен, кандай максат менен ошондой ой жүрүттүңөр, 2021 жылы 26 августта чыккан 103 протоколду ким түзгөн? Мына ошолордун үстүнөн кылмыш ишин козгош керек. Азыр мамлекетке мына ушулар бут тоскон, мамлекеттин өнүгүшүнө бут тоскон адамдар болгон. Мына ушуларга үстүнөн кылмыш ишин козгосо болот. Мына ушуларды кармаса болот. Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, эгер силер чындап эле Кыргызстандын өнүксүн десеңер, ошол 103 протоколду кабыл алган депутаттардын бардыгын суракка алыш керек. Ошол мыйзамды даярдагандарды дагы суракка алыш керек. Эми мындан ары кандай болуш керек? Биздин мамлекет өнүгүш үчүн шайлоо системасын өзгөртүш керек. Ал үчүн мынау шайлоо округтарында өзүнүн туулган жеринен, өзүнүн ата журтунан депутаттыкка койгонго тыюу салыш керек экен. Мына ошондо билинет кимдин ким экендиги. Ал башка айылга барып, башка жерге барып, мисалы өзү
Ошто жашаса барып Жалал Абадтан койсун, өзү Жалал Абадта жашаса Баткенге барып койсун, Баткенде жашаса барып Таласка барып койсун, өзүнүн кандидатурасын, өзүнүн жеринен эч ким койгонго укугу болбош керек экен. Мына ошондо жогорку кеңештин депутаттары таза тандалат экен. Мына таза шайлоолорду өткөрүүнүн жолдорун айтып атам да. Эр азаматтын үч журту болот, ата журту, кайын журту, анан тага журту деп коет. Эми ата журту дагы, кайын журту дагы, тага журту дагы бир айылдан болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз мындай закон чыгарышыбыз керек да. Ошо каерде болбосун өзү ата журтуна депутаттыкка талапкерлигин койгонго тыюу салыш керек. Көрүп атабыз. Азыр биздин бала өтүш керек. Биздин балага ал туурабы, туура эмеспи, анын платформасы жакшыбы, жаманбы, ага карабай эле биздин бала экен деп туруп шайлап коюшуп атат. Кыргыздын мына ушул түшүнүгүнө барьер койсо болот да. Мына ушуну токтотуш керек. Ушундай түшүнүккө балта чабыш керек. Тамырына балта чабыш керек. Себеби бул түшүнүк улам өнүгүп атат да. Өздөрүнүн уруусун, өздөрүнүн кланын, өздөрүнүн жердешин шайламай аябай күч алып атат. Ошон үчүн бизде жогорку кеңеште ошондой шайланып баргандар эмне болуп атат? Алар барып эчтекеден жок, же сүйлөй албайт, же мыйзам чыгара албайт, же өкмөттүн ишине сын тага албайт, же бийликке өзүнүн пикирин айта албайт. Себеби ал билимсиз. Себеби ал эптеп эле ошол өзүнүн жердештеринин колдоосу менен, тууганчыларынын, өзүнүн уруусунун колдоосу менен келип калгандар да бийликке. Ошон үчүн туугандар, ушул депутаттыкка талапкерлер өзү туулган жерден же өзү жашап аткан жерден депутаттыкка койбош керек. Ал башка жака барып депутат болуп келсин, башка округтан барып. Мына ушунда өнүгүү болот. Мына ушунда депутаттар, талапкерлер аз болот. Бир орунга көп болсо 3-4 эле болушу мүмкүн. Себеби өзүнүн жеринен кое албайт. Башка жерге барып бирдеке деп элди алдай албайт, элди сатып ала албайт да. Мына ушуну эстеп калыңыздар туугандар. Өзүнүн туулган жеринен, өзү жашап аткан жерден жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койбош керек экен. Мына. Ал эми жергиликтүү советтерден койсо боло берет. Себеби жергиликтүү советте, жергиликтүү кеңештерде жергиликтүү депутаттар билет кандай кемчилдиктер бар, кандай жетишпестиктер бар, ошону билишет. Ошон үчүн ал жергиликтүү депутаттар койсо болот. Ал эми мыйзам чыгарып аткан депутатка ал өзүнүн жери башка жерден келдиби, ага баары бир да. Ошон үчүн мыйзам чыгаруучу депутаттын юридикалык билими жакшы болсо дагы болот, же болбосо жөн эле билимдүү, ден соолугу чың, медициналык жактан справкасы бар, таза оорукчан эмес деген справкасы бар адамдар, инсандар келсе болот да. Өзүнүн жеринен койсо болбойт экен туугандар. Мына ушудан сатып алуу, мына ушудан бүт балекеттин баары ушудан башталат экен да. Урматтуу мекендештер, анан дагы теледебатка чыкпагандардын баардыгын немеден кетириш керек, оюндан чыгарыш керек. Теледебатка катышпаган талапкер ал анын айта турган сөзү жок, мамлекетти көтөрөйүн деген ою жок да. Мына ушундай адамдар келип калган бизге. Так, анан дагы бирдеке. Бизде Кыргызда азыр ушундай салт бар да. Кыргыздын салты аябай мындай кытмыр салттар да. Аябай коррупцияга ылайыкташкан салттар. Азыр бизде өкүл ата, өкүл бала, өкүл кыз, өкүл эне дегендер көп да. Муну биз закондоштурушубуз керек экен. Ошол бакы
неме толтырып атканда каерде туулган, неме канча билими канча, өкүл атасы бар, өкүл атасы, өкүл баласы ким дегендерди ошо толтуруш керек экен. Паланчаев түкүнчө мунун өкүл атасы, мынау өкүл баласы дегендей немеселерди толтурса, анан ошондо бизде коррупциядагы мокойт. Бул кадр саясатында аябай чоң таасир этет экен да. Өзүнүн баш иштебесе дагы өзүнүн өкүл баласын алып келип, өкүл кызын алып келип, кызматка коюп кое берет экен да. Ошон үчүн биз ошо депутаттардын, губернаторлордун, акимдердин өкүл баласы ким экендигин билишибиз керек. Анын өкүл балдары кимдер экенин билип, ошол немеге анкетага толтуруп койгон болсо, резюме дейбиз го, резюмеге киргизип койсок, ал эч ачыкча болбойт да. Биз мына коррупция менен күрөшүүнүн жолдорун айтып атам. Коррупция ошо өкүл ата, өкүл энеден башталат экен, өкүл баладан. Анан коррупция дагы ошо өзүнүн жеринен депутаттыкка койгондон болот экен коррупция. Коррупция дагы эмнеден болот? Жанагындай дебаттарга барбай койгондон да болот экен. Себеби анын ким экендигин билинбей калат экен, дагы элдер добушун бере берет экен, жинди болуп, бул паланчанын баласы экен, бул өзүбүздүн бала экен, тиги бу деп. Анан өзүнүн жеринен, өзүнүн уруусунан койбош керек да. Мына ушул бүгүнкү шайлоо системасы жөнүндө сиздер менен сүйлөштүм. Эгер мүмкүн болсо бөлүшсөңүздөр жакшы болот эле. Анан сурооңуздар болсо мен сөзсүз жооп бергенге аракет кылам. Жерде Венера Апенова дейт, былтыркы бюллетендин калгандары бар да, колдонсо болбойт бекен. Бюллетендердин немесине бир бурчуна жазылат да, бюллетен качан чыккан, кандай цветте, ар жылы ар башкача цветте чыгыш керек да бюллетендерчи. Бир жыл көгүш, бир жыл розовый, бир жыл аппак эле болгон материал, черный по белому болуш керек да. Ошондой болгондон неме бюллетендер, ашча бюллетендер колдонулбайт да. Өткөндөгү дегеним. Арыбаңыз Жамбыл аке. Рахмат. Ким? Умай Тургуналиева. Рахмат. Аялдарга даңк жана дүңк. Рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздер, мен муну азыр Фейсбукка да чыгарам, WhatsAppка да чыгарып коем. Эгер мүмкүн болсо бөлүшүңүздөр, таркатыңыздар. Бизде Кыргызстанды артка тартып аткан бул шайлоо системасы экенин билесиздер. Шайлоо системасынын ичинен ошол талапкерлер өзүнүн туулган жеринен, жашаган жеринен койбош керек экен талапкерлигин. Дагы бир нерсе, бакыт шайлоочу болом деген адамдар 2 ай мурда өзүнүн арызын бериш керек, түшүнүк катты жазыш керек. Мен эгер кокустан келбей калсам, мен ошондой штраф салса макулмун дегенчи. Ошондой. Анан мамлекеттик тилде болуш керек бардыгы. Мамлекеттик тилде жазыш керек. Анан дагы бир нерсеси, өзгөчөлүктөрү, бир үйдөн бир эле адам добуш бериш керек. Биз экономный болушубуз керек. Эгер бир үйдөн ошондой бир адамга добуш бергенге ыкташпаса, бир чечимге келишпесе үйдөгүлөр, анан үйдө биримдик болобу, ынтымак болобу, болбойт да. Ошон үчүн туугандар, сөзсүз бир үйдөн бир эле адам добуш бериш керек. Дагы эмнени айтпай калдым. Түркиядагыдай бардыгы шайлоого катышыш керек. Ким катышпаса штраф алыш керек. Аны үчүн паспортторго жазылыш керек да.
паспортқа штампасы керек, шайлауға қатысты, қатыспады деген. Аны көшеден любойға адам, милиция қызметкерлері, же башқа қызматтағы адамдар паспортыңызды көрсетіңіз деді. Шайлауға қатысқан деген штамп басылған болса, ал кете береді. Штамп жоқ болса, демек ал штраф төлеш керек. Бізден бюджетті толтырудың жолдары мына ушундай. Акылбек Үсенбекович, сіз да ушуну эстеп калсаңыз, сіз аябай жакшы көрөсүз мындай акча тапканды. Ушул шайлоо системасынан ушинтип акча табыш керек. Анан акчалай барьерлерди жок кылыш керек. Мамлекетти оңдойм деп аткан адамга неге дагы акча үстүнө барьер коесуңар? Жеткен акмакчылык да булчу. Эмне үчүн Кыргызстан оңдойм деген адамга 1 миллион барьер коюлуш керек? Эмне үчүн Кыргызстандагы мыйзамдарды оңдойм деген адамга дагы барьер коюш керек, акчалай барьер. Жанагындай кол топтомой, бул дагы барьер да. Жөн эле Кыргызстанды өнүкпөсүн үчүн атайын ойлонуп табылган тонкий бул шпиондук көрүнүштөр да. Шпион да ошондой кылбайт да. Кыла албайт, шпиондун оюна келбейт. Аны өзүнүн ичибиздеги акмактар ойлоп тапкан. Чтобы конкуренттер келе албасын, конкуренттер катышпасын үчүн не кылган? Ошол мыйзамдарды чыгарган адамдар жанагындай 30 000 сомдук, 100 000 сомдук, 1 миллиондук барьерлерди ойлоп тапкан. Не болду эми? Ошол барьерден өттүң, акчаны төктүң мамлекетке, анан катыштың. Анан кана өнүккөнү мамлекеттин. Өнүкпөдүбү? Урматтуу депутаттар, мурдагы ушул 7 сазыптын депутаттары, айтсаңар бирөө жарымыңар, биз мына ушундай максатта, ушундай жакшы болсун, Кыргызстан өнүксүн деп барьерлерди кылдык эле, анан болбой атат деп, мындай бир актанып койсоңор, мына Текебаев баш болгон неме депутаттар, башка дагы депутаттар, кайта-кайта келип аткан депутаттар бар да. Келип атасыңар, айтпайсыңар, эмнеге барьерлерди ойлоп таптыңар? 100 000 сомдук, 1 миллиондук, 30 000 сомдук барьерди неге ойлоп таптыңар? Айтсаңар, түшүндүрүп. Элге, карапайым калкка түшүндүрүлөчү. Бопту, карапайым калкка түшүндүрөсүңөр, мага түшүндүрүп коелачы. Түз эфирденби, же немеден, телевидениеденби, эмне үчүн ойлоп тапкансыңар барьерлерди? Ошонун силердин дурацкий закондоруңардын кесепетинен Кыргызстан өнүкпөй атат. Урматтуу достор, Кыргызстандын жарандары, каерден Кыргызстан бузулуп атканын билдиңер. Бул жогорку кеңештин депутаттары ойлоп тапкан барьерлерден болуп атат. Анан ошол барьерлерди туура деп кабыл алган мурдагы президенттерден болуп атат. Эми биздин азыркы президентибиз дагы туура ой жүгүртүш керек. Эгер мүмкүн болсо, биз президенттик дагы бир жолу айтып коерейин, президенттик аппараттан, президенттик бийликтен, президенттик институттан баштатышыбыз керек дагы. Премьер-министрликти өзү эле алыш керек. Садыр Нуркожоевич өзү башкарыш керек. Ошол 105 депутат биз 93-жылкы конституцияга кайтып келишибиз керек. Себеби ал мыйзамдуу конституция, легитимдүү конституция, баш мыйзам. Ошого кайтып баянча биз ушинтип адашып жүрө беребиз. Ар жерде ойду кырды жаза беребиз, ойду кырды айта беребиз, бирибиз айтабыз, бирибиз укпайбыз, башкаларыбыз. Жыйынтыгында мамлекет өнүкпөйт. Мамлекет эмне үчүн өнүкпөй атат? Ушул себептен өнүкпөй атат. Эмне үчүн биздин футбол өнүкпөй атат? Себеби акча жок. Акчаны эмне кылыш керек? Акчаны президент эмес, парламент контролдош керек. Улуттук банкты. Банктарды парламенттин атайын бөлүмү башкара турган болсо, ошолор оңдойт деп ойлойм. Жалгыз президенттин мүмкүнчүлүгү да болбойт экен, ага билими да жетишпейт экен, акылы да жетишпейт экен, тажрыйбасы да жетишпейт. Себеби бул банк системасы дүйнө жүзү боюнча эң кыйын
акылдуу улуттардын өкүлдөрү башкарат, ошолор билет, ошолордун айтканын кылып жүрөт. Азыр биздин СССРдин айрым республикалары эми ошол Международный валютный фондго баш ийбегендердин акчалары не болуп атат, саман болуп атат. Себеби алар дагы туура эмес иштеди кылып атышат. Өзбекстан менен Белоруссиянын акчасы саманда. Андай болбосун үчүн Кытайдыкын, Кытайдын банк системасын өздөштүрүш керек. Кытайда ар бир Кытайдын жашоочусуна 74 000 юандан туура келет. Ошончо акча айланып атат бир адам үчүн элечи. А бизде 15 000 сом айланат экен. Анан өнүгүү болобу? Болбойт да. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Мен ушу менен немени аяктайм. Мээде Кубанычбек Оразбаев бар жогу өлгөн, кайдагы өнүгүү дейт. Туура айтат. Ошо бар жогу өлбөсүн үчүн, бардыгын жандандыруу үчүн, тирилтүү үчүн не кылыш керек? Шайлоо системасын оңдош керек. Эгер буга Нуржан Шайдылдабекованын тажрыйбасы, билими, аң сезими, түшүнүгү жетишпей аткан болсо, бул БШКны башка бирөөгө тапшырыңыз, урматтуу президент. Бар бала ошол немеде болуп атпайбы? Борбордук шайлоо комиссиясында. Эмне үчүн муну алмаштырбадыңар, билбейм. Ушул айым мындай чыгып элге айтпады да, мындай кылсак оңолобуз, мындай системаны киргизели деп атсак, депутаттар макул болбой атат деген жок да. Себеби депутаттар эмне десе ошого макул болбой алчы. Өзү борбордук шайлоо комиссиясы өзү айтыш керек, инициатива демилге көтөрүш керек. Мына шайлоо системасы болбойт экен. Мындай мыйзамдарды киргизели деп депутаттарга кайрылыш керек болчу. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эгер Кыргызстанды сүйөм десеңиздер, Кыргызстан өнүксүн десеңиздер, бөлүшүңүздөр. Мен мүмкүн мен айтканым бардыгы эле туура эмес, туура деп айта албайм, туура эмес деп айтып атышы мүмкүн. Ошону талдайлы, талкуулайлы, анан кийин биз өнүгүүнүн жолуна түшөбүз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.